Українці, доброго дня. У місті Енергодар, це найбільше місто з найбільшою атомною електростанцією Європи. Орусиянын Коргоо министрлиги аскерлер Украинанын Херсон шаарын басып алганын жарыялады. Бул Москванын коңшу өлкөнүн ири шаарлары өзүнүн ээлигине өткөнүн билдирген биринчи учуру. Херсон шаары Кара деңиздин боюнда. Орусия 8 жыл мурда аннексиялап алган Крымга жакын турат. Херсон облусунун борбору 300 миңдей калкы бар. Украин тарап шаарды жоготконун ырастай элек. Шаардын мэри Игорь Колухаев Facebook'ta biz дагы деле Украинабыз деп жазды. Херсон облусундагы атыштар Орусиянын кол салуусунун биринчи күнү эле башталган. Орус аскерлери стратегиялык жактан маанилүү деп саналган шаарды өлкөнүн экинчи тарабы менен бириктирген Антонов көпүрөсүн ээлеп алышкан болчу. 1-мартта мэр шаардын административдик аймагы тосулганын айтып, көптөгөн адамдар өлгөнүн Свобода радиосуна билдирген. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген бир аптадан бери Орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Андан бери ондогон жайкын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. Орусиянын Украинага басып киришинин артынан Кыргызстандагы дары-дармек базарында кырдаал орлоду. Бул тууралуу 2-мартта дары коопсуздугуна байланыштуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өткөргөн кеңешмеде айтылды. Фармацевтика бирикмесинин жетекчиси Эрнис Асанов Кыргызстанга 30дан ашуун өлкөдөн дары-дармек жана медициналык каражаттар импорттоолорун анын 60% жакыны Орусия менен Украинага таандык экенин белгиледи. Анын айтымында бул эки өлкөнүн ортосундагы кырдаалдан улам Украинага берилген бардык буйрутмалар жокко чыгарылган. Аны кайра жаңдандыруу мүмкүнчүлүгү суроо бойдон калууда. Орусиялык өндүрүшчүлөр рублдин курсунун туруксуздугуна байланыштуу товарларды ташууну белгисиз мөөнөткө токтотту. Эрнис Асанов санкциялардан улам көптөгөн европалык өндүрүүчүлөр Орусияга дары-дармектерди жана медициналык каражаттарды берүүнү токтотушу ыктымалдыгын айтты. Бул абал орус өндүрүүчүлөрдүн экспортун токтотууга жана алардын ички рыноктун керектөөлөрүн жабууга багытталышы мүмкүн. Фармацевтикалык бизнестин өкүлдөрү саламаттыкты сактоо министрлигине бааларды жөнгө салуу боюнча пилоттук долбоорду кризис турукташканга чейин токтотууну сунушташты. Министр Бейшеналиев бул маселе боюнча жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Орусия 24 февралдан бери Украинада аткылоону жана бомбалоону улантууда. Кыргыз бийлиги 2021 жылдын ноябрында элге керектүү делген 500дөн ашык дары-дармектин баасы арзандаткан.